Agay surany hijab orunu turalı biraz söylep beriңizçi deydi. Негизи бул hijab orunu bul ayal kişinin uyatın жабуу, avratın жабуу Кудай Тааладан буйруп келет. Ошондон ачынып кийинбөөнү аялдарга да, эркектерге да буйруган. Ошондон бул парз. Ал эми бирөөнүн оронуп кийингенин карап, ошол эле жоолукчан адамдар да ката кетирет. Топу кийген, сакалын коюп намаз окуган, же болбосо ажыга барып келген адамдар да ката кылат. Мына ошол адамдардын катасынан улам, ошол жоолук оронуп ушундай кыла турган болсо кой жоолугуңду да урдум. Ажыга барып келген кишилер ушундай болсо кой ажыңды да урдум деп сүйлөп отуруп, динден чыгып кетүү коркунучу бар. Дагыраагы ажыга барып келген киши ушундай болсо ажыңды да урдум деп Аллах Тааланын буйругун урдум деген бир маани келип чыгат. Ошондон сөздү абайлап сүйлөш керек. Дин исламды хиджабка оронгон аялдан же ажыга барып келген кишиден эмес, ислам динин пайгамбарыбыз алейхисаламдын өзүнүн алым уламалардан, сахабалардын жашоосунан үйрөнсөк жакшы болот. Анткени бүгүн момун болуп көрүнгөн баардыгыбыздын кемчилигибиз бар. Керек болсо ислам динин менден карап да үйрөнбөңүздөр. Менин да инсан катары кемчилигим бар. Дин исламды Кур'ан-ы Керимдин өзүнөн, пайгамбарыбыз алейхисаламдын китептеринен, тарых баракчаларынан барактап, мына ушундай тартипте үйрөнсөңүздөр жакшы болот иншалла. Эберсе ай 85 дейт. Ооба 85 35 жаштамын. Өтө чоң деле эмеспиз, өтө жаш деле эмеспиз, бирок кээ бир учурларда экран, телевидение бизди чоң көрсөтүп салат. Ошондон жаш элемин, ийниңиз болом, же досуңуз болом, ийним же досум деп сүйлөсөңүз боло берет. Көйгөй жок. Өзүм болсо менден кичүү болсо деле, негизи маданият ошондой, өзүңдөн кичүү болсо деле адам менен таанышканда, жолукканда сиз деп кайрылган жакшы болот. This one is a polite form of having a conversation with somebody. Кимдир бирөө менен мамиле кылуунун эң бир адептүү жанагындай бир урматсый жолдун бири, бул да болсо кичи болсо да сен деп сүйлөгөндүн ордуна сиз деп мамиле кылган жакшы болот. Анткени кийин жашы кичүү болсо болгонун билип калсаң деле сиз деп улантып кое бер. Анткени аны сыйлап ошол инсанды кубантып кое бер. Бул да абдан жакшы болот. Чеберчилик төкмөлүк жактан да сабак бересизби? Буюрса, карантин бүтсүн, жакшы бир замандар келсин, буюрса бул сабагыбызды жүзмө-жүз улантабыз. Азырынча мына ушундай Инстаграмдан сабактарды күзөтүп барсаңыздар боло берет. Аз жолдо келип атып бир сөз окудум, сүйлөм. You don't have to be great in order to start something, but you don't have to start to be the great деп жазып коюптур да. Сүйлөмдүн мааниси сен улуу инсан болушуң шарт эмес бир нерсени башташ үчүн. А бирок бир нерсени башташың шарт улуу инсан болуш үчүн. Демек ал нерсе өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Өзүбүздү өзгөртмөйүнчө эч качан ийгилик жарата албайбыз, эч качан улуу инсан, улуу бир бийиктикке, даражага жете албайбыз. Ошондон өзгөчө Инстаграмдагы достордун баардыгынан өзгөчө суранып кетем. Башка бирөөлөрдү сындабай, саясаттан семичке чагып сайрабай, жоңгой теги башка жактарды өзүңөрдү өзгөчө өзгөртөлү, өзүбүздү өзгөртүүнү өзүбүздөн баштайлы, мына ошондо жакшы болот. Анан өзгөчө ата-энелерден суранам, балдарыңардын тарбиясы, балдарыңардын илим билими, мына ушунун баардыгын карап үйрөнсөңүздөр. Өзгөчө караңыздар, сураныч. Ийгилик каалайм барыңыздарга. Анан бала тарбиясында өзгөчө баягыда бир киши үйүнө келет экен. Үйүнө келсе, баласы мектептен сүйүнүп келет. Ата, мен мектептен келдим. Макул. Анан бир убакта баласы айтат, эми кичикей башталгыч класста окуйт. Ата дейт. Биздин класста Нурбек деген бала бар. Аябай сабактары мыкты да, барлык сабактан жакшы окуйт десе, атасы атайын какшыктап баласына тийишип, кана эле, мен ошол Нурбектин атасы болуп калбапмын да десе, бала да ичинде кири жок. Атасына карап, ата, жакшы эле ошол Нурбектин атасы болбоптурсуз. Анткени Нурбектин атасы мурда эле өлүп кеткен дейтмиш да. Бул окуядан айта турган сабак, урматтуу ата-энелер, балдарыңарды эч качан башка бирөөнүн баласы менен салыштыра бербегиле. Айланып да, өргүлүп да, ал сенин балаң. Жакшы окуй албай атабы, демек сенде көйгөй. Үйүңдөн балаңа мотивация бербей атасың. Үйүңдөн балаңа ийгиликтүү окушу үчүн дем күч бербей атасың.
Көбүнчө ата-энелер унутпагыла, балдарыңардан талап кылып аткан нерселер эң башында өзүңөрдөн талап кыла турган нерселер алар. Балаңды жакшы оку деп аткан ата-эне алгач өзүң да жакшы окушуң керек болчу да. Балаңды момундай кыл дештен мурда өзүң да ошону кылышың керек болчу. Балаңды күндө эртең менен туруп төшөктү жый дештен мурда өзүң да эртең менен туруп төшөгүңдү жыйып балаңдан эрте ойгон. Бүгүн балдарыбыз бизден эрте ойгонуп, балдарыбыз өзү менен өзү мектепке кетип атат. Ата-энелер биз балдарыбызга бир нянка эле болуп калдык. Бирөөнүн баласын багып аткан нянкадай эле. Турдуңбу, жыйдыңбы, жедиңби, ичтиңби, кийдиңби, келдиңби, бардыңбы? Мына ушул эле муну нянка деле кылат да. Ошондон ата-эне балдарыңарга бир нянка ата-эне болбой, балким чыныгы ата-энелик таалим тарбияны үйрөткөн, адеп ахлакты үйрөткөн, мээримди берген ата-эне бололу. Мына ушул абдан маанилүү достор. Мектепте ийгилик жараткан абдан көп окуучулардын себеби дагы үйдөгү ата-эненин мээримине тоюп аткандыгында. Ал эми ийгилик жарата албай аткан, мектепте көйгөй жаратып аткан окуучулардын сөзсүз түрдө үйүндө проблема бар. Мен муну ачык айта алам мугалим катары. Ошончо жылдык тажрыйбама таянып айта алам. Мектепте көйгөй жаратып аткан окуучулардын бардыгынын үйүндө чоң көйгөй бар. Ошон үчүн муну унутпагыла. Илгери bir окуучу тарбиясы жок болгон bir окуучу келип мектепте тарбияланып оңолуп түзөлөт эле. Мектепте бүтүндөй таасирин берип оңолот эле, түзөлөт эле, тарбиясын карап. Бүгүн андай окуучулардын көптүгүн айна тарбиясыз окуучуга мектеп таасир этпей, тарбиясыз окуучу бүтүндөй мектепке таасирин эткерип, бүтүндөй мектептин наамын, атын булгап салып аткан окуучулар көбөйүп барат. Ошондон урматтуу ата-энелер, мектептер мурдагыдай болбой калды, мектептер айныды деп аткан ата-энелер уккула. Бүгүн үй бүлө мекемеси айныды. Анткени үй бүлө таалим тарбия берет, ал эми мектеп болсо илим билимди берет. Ошондон мектепте биз билим берели, сабак үйрөтөлү деп отурсак, бизге такыр тарбиясыз балдар келип калып атат көбүнчө. Анан эле тарбия болбогон жерде билим да болбойт, билим да жукпайт, билимди да укпайт балдар. Анткени мен сабакка теманы бүгүн жаздым, бүгүн мисал үчүн теманы жаздым. Our topic is present continuous tense. Мисал үчүн бүгүн учур чакта уланып аткан аракет жөнүндө сүйлөшөбүз деп теманы жазып, тема калып кетип эле шоктонуп аткан балдар, кыздар түз отуруп ишаңдаба башка деп көп мектептерде ушундай болуп атат. Дагыраагы тема калып кетип эле мугалимдер баланын тарбиясы менен алектенип атабыз. Түз отуруп кыйшайба кана дептериң, кыйшайып кана формаң, бири-бириң менен урушпа, кана ручкаң, кана дептериң, мунун бардыгын үйдө ата-эне тарбия бериш керек болчу мунун бардыгы. Демек, ата-эне өзүнүн вазифасын аткара албагандын айынан мугалим да аткара албай атат. Муну туура түшүнгүлө. Ошондон урматтуу ата-энелер, ата-энелик вазифанын толук деңгээлде аткарылышына убада берсеңер, анда биз да силердин балдарыңардан профессор, алым, оолуяларды чыгарганга убада бере алабыз. Демек, мугалимдерге жардамчы болгула. Мугалимди барктабаган өлкөнүн келечеги болбойт эч качан. Ошондон мугалимди баркташты, мугалимди сыйлашты үйрөткүлө. Бүгүн тилекке каршы Кыргызстандын саясатында мугалимдерди коркок кылып алдык. Мугалимдерди бүтүндөй интеллигенция катмарын коркок кылып алдык. Шайлоо болсо мугалимдерди чуркаттырабыз, шайлоо болсо мугалимдерге добуш таптыртабыз. Мага койсочу, ушу шайлоо болгон тагдырда да аттиң менин колумда укугум болгондо, мен килтейген эртең президенттик шайлоо болсун, эртең депутаттык шайлоо болсун, мектеп бүтүндөй билим берүү мекемелерин шайлоо участкасы кылдырбайт элем. Бир да мугалимди шайлоого аралаштырбайт элем. Чындап айтам, кандай шайлоо өткөргөнгө ошондой өткөр. Ал толтура ресторан, кафелер бар. Ошол жерден өткөрө бер шайлоо участок кылып. Эмне үчүн билим берүү мекемесине тиесин? Мектептердин бирөөсүндө саясат менен састырбайт элем. Чындап айтайын, билим берүү мекемелерин. Толтура ар бир айылдын кычыгына чейин ресторандар ачылып кеткен. Бар ошол жерде бир күн эртеден кечке чейин ошол жерде шайлоо участкасы кылдырып кое бер. Эмне үчүн билим берүү мекемесин эме кылышың керек? Саясат менен булгашың керек. Ошол эле ресторан мекемелер, кафелер мамлекетке баш ийбей экен. Бир күн бошотуп кой, эртеден кечке ресторан, той-поюңду алба деп алдын ала айтып кой, бир ай мурун агитация болуп аткандан кийин. Тоюң болсо да ат менен кыл, давай деп бир күнгөмө төлөттүрүп кой. А мектепке эмне үчүн тиесиң? Ошондон мага койсо, үнүм жетсе аттың билим берүү мекемелеринин бирөөсүндө саясий шайлоо участкасы кылып састпайт элем. Мугалимдерди интеллигенциялык катмарды коркок кылып алдык. Депутаттыкка, бүтүндөй мамлекеттик чоң кызматтарга акчасы барлар, бизнесмендер, мына ушундайлар барат, бирок билими барлар калып, билеги барлар кетип барат. Ошондон
Kaçan bilim berүүnü oңдомоюнча, bilim berүүгө баа бермейинче, mugalimler intelligensiya katmarın bağlap, urmattaştı, sıйлашты үйрөнмөйүнчө Kırgızstan aldığa жылбайт, açık айтуу керек. Ошондон жалпы жамааттан суранырым, kimdi шайлап, kimin каяка барсаң бар, бирок устатты sıйлашты үйрөнгүлө, mugalimди sıйлашты үйрөнгүлө. Кече bir айылга бардым. Айылга барсам, Москвадан иштеп келген, джип кара машина минип алып, өзүнчө чоң болуп келген киши келди. Аны сыйлап төргө өткөрүштү. А бирок ошол жерде айылдын өзүндө 30 жылдан бери, 20 жылдан бери мугалим болуп иштеп аткан мугалим төргө өткөн жок, ылдыйда отурат. Ошол байманатты да ошол мугалим окуткан, бирок мугалим ылдыйда отурат. Ал эми акчасы бар, кара джип минип кычырап кийинген киши төргө өтүп кетти. Урматтуулар, муну унутпаңыздар. Bunday кезде Кыргызда шундай кеп бар. Төрдөн орун тиіп қалса наданға, босоғыда қалғаныңа арданба деген кеп бар. Ошондон эмне кылабыз? Төрдөн бүгүн тиги жактан орун тиіп қалды наданға, бирок босоғыда қалғаныңа арданба. Биз эмне кылалы? Өздүгүбүздөн кайтпайлы, адебахлак менен кете берели. Өзгөчө жалпыңыздардан суранам. Мен бул сөздөрдү айтканымча, мугалимди сыйлашты балдарыңарга үйрөткүлө. Кантип өзүңөр кошо үйрөткүлө. Балаңдын көзүнчө эжекең урушту, өлүң отуруп калайын дебе. Анткени сенин балаң эртеси сабакка келип алып, эжекесин тиктеп, менин апам сенин өлүгүңө отуруп коет деп карап отурат. Ошондон эжекең урушту, эмне урушат? Анткени сен ошондойсуң. Эми кайталабагын макулбу? Кана эжекең менен сүйлөшөйүнчү, өзү кимде күнөө экен деп, балаңдын көз алдынча чала берейинби дечи, эмне дейт экен? Жок. Болду, экинчи кайталанбайт деп балаң сенден кечирим сурайт кайра. Илгери биз ошондой элек, мугалимден урушуксак, үйгө келип ата-энебизге айткандан коркот элек. Анткени ата-энебизге айтсак, ата-энебизден дагы экинчи уруштугат элек. Ошондон урматтуу ата-энелер, ар бириңиздер оң кулак, сол кулак менен угадыңыздар. Биз ата-энелер өзүбүздүн балдарыбызды сүйөбүз, а мугалимдер өзгөлөрдүн балдарын кошо сүйөт. Мугалимдин артыкчылыгы мына ушул жерде. Ошондон мугалимдерди сыйлашты үйрөнгүлө. Mugalimlerdi kadırlap bartaştı үйрөнгүлө. Антмейинче биз эч качан алдыга жылбайбыз. Мамлекет да алдыга жылбайт. Мугалимдер де билим берүү деңгээлин жогорулатып, билим берип аткан интеллигенцияны кадырлашты, сыйлашты үйрөнбөйүнчө эч качан алдыга жылбайт мамлекет. Кайра жаңы президент кой, кайра жаңыдан депутаттарды алып кел, эмнени кылсаң кыл. Бирок бүгүн устатты, урматташты үйрөнбөгөн балдарды көрүп атасыңар. Телефондо, интернетте жалжаңдап, каяктагы TikTok, каяктагы маанисиз нерсе менен алектенип кетти биздин жаштарыбыз. Ал эми жазган комментарияларын карап отурсаң, уят сөздөр менен, алардын толугу менен уят перделери жыртылып кетти. Бири-бири менен уят сыйы жок, башка эмес. Каалагандай кыйшаңдап бийлеп, каалагандай жарым жалаңачтанып жүрөт. Көчөдө жүргөн сойкудан айырмасы жок болуп кетти кыздарыбыз. Демек, эмне кылалы? Мунун бардыгы устаттан уялуу, ыйбалануу, ата-энеден бир сескенип туруу, ата-энемди уят кылбасам экен деп, мындай бир ар бир баскан турганында ойлонуп басуу, биздин жаштарыбыз мындай нерсе жок. Ошондон ар бириңерден суранам. Устатын сыйлаган жаштар, мектептеги мугалимин сыйлаган жаштар, ала тоодогу ар бир дамла устаттарын сыйлаган жаштарды өзгөчө бир адеп менен телефон колдонууга, адеп акыл менен телефондо бирдемке комментарий жазууга чакырып кетем. Кээде ойлоно турган, дарттана турган нерсе жазасың. Жазып койгон макалаңдын астына кирсең, каткырып күлүп аткан смайлик, ушул да деп жамандаган сөздөр, чындап айтайын, менде жок нерсе менен мени жамандап аткан кишилерге арданбайм. Анткени менде жок нерсе менен жамандап өздөрү алек болуп атат, ошондон арданып аткан жерим жок. Ал эми менде бар нерсени айтып аткан болсо, анда мен өзүмдү түздөп, ошол нерсени жок кылганга аракет кылам, аларга рахмат айтам. Ал эми достор, бирөөнү гыйбат кылуу, бирөөнү ушак кылуу, ал өзүңүздүн соогуңузду ошол кишиге эле берип салуу деген сөз. Кыяматта, акыретте, махшарда, Аллах алдында суроо жооп болуп атканда, өзүңдүн соогуңду ата-энеңе бере албай, тууганыңа, бала чакаңа бере албай турган ошол махшарда өзүңдүн соогуңду кимди гыйбат кылган болсоң ошолорго берип коесуң да. Ошолорго алып коет экен. Ошондон эйтат болгула достор. Кыйын боло бербек эле, акыл боло бербек эле. Өзүбүздү гана эйтят кылалы. Ал эми мына жерде өзүнчө умный деп аткан Нурский мага күлүп атасың да. Ооба, мен деле балким кыйын болуп көрүнүп аткандырмын сизге. Бирок мен баракчамдагы өзүмдүн чыныгы досторума, чыныгы менин сабактарымды угуп, бизди устат агай катары сыйлап аткандарга гана айтып атам.
Siz menden da умный окшойсуз, анда мен сизди кичпейликке группадан чыгып кетүүнү суранам. Башка устат сыйлаган кишилер менен маектешип, дагы да өсүңүз. Мага окшогон төмөн даражадагы инсан менен кирип алып, ты пацан дегендей бир үстүмөн күлүп отуруштун кереги жок. Алдыга жылыңыз, алаксып отуруп өспөй калбаңыз дегим келет. Алдыга жыла бериңиз. Мен деле ошондоймун. Менден төмөн болгон кишилерге алаксып, ага смайлик жазып, анын үстүнөн комментарий жазып убактымды кетирбейм. Мен жогоруда турган устаттарым менен убактымды ошол жака коротом. Достор, өзгөчө бир нерсе, жоготкон акчаңды кайра иштеп тапсаң болот, бирок жоготкон убактыңды кайра таба албайсың. Ошондон могу нерсени туура түшүнгүлө. Жакшы окугула, жакшы илим алгыла, интернетте, инстаграмды илим алуу үчүн үйрөнгүлө. Бирөөнү шылдың кылып, келек-келеп бирөөнүн үстүнөн күлүш үчүн үйрөнбөгүлө. TikTok кылып, каяктагы маанисиз нерселерди тартуу үчүн үйрөнбөгүлө. Интернеттин бардыгын илим алуу үчүн гана колдонгула, болбосо колдонбогула интернетти. Өзгөчө суранам. Кичпейли болгула. Өзгөчө суранып кетем, достор. Мына ушундай. So, I finished my speech. Time is up. Убактым бүттү. Мен сөзүмдү токтоттум. Сурооңуздар болсо, көңүл бөлбөңүз, макул көңүл бөлбөймесиңби? Сиздер болсо керектүү пайдалуу илим ала бериңиздер. Дуа тилектериңизге чоң рахмат барыңыздардын. Илим алалы иншалла. Бирөөлөрдүнчө айрыкча мондай нерсени жеңил желпи акчаларга, жеңил желпи жанагындай бир гиф бирдемкелерге да алаксыбасаңыздар. Мынаны бөлүшүп кой, мынага лайк басып кой, анан сага ушунча подписчик убада кылам. Алаксыбагылачы, эмне кыласың ушунча? Көп болсо болуптур. 100 000 подписчик кылдың, анан 100 000 лайк аласың. Неге алаксыйсыңар? Ошондон жаш балдар чыгыптыр. Мектеп окуучулары чыгыптыр. Мага ушундай спонсор издеп атам, момундай кылсаң анан момундай сага 100 подписчик же 1000 подписчик гарантия. Жаштар мындай бир боло турган нерсе менен алек болгула, суранычы. Жаштар илим алуу менен алек болгула. Сүрдү кантип жеңсе болот дейт. Достор, сүрдү эң биринчи окуган нерсеңерди кулагыңар уга турган деңгээлде үнүңөрдү чыгарып окугула. Көбүнчө биз китеп окуганда ичибизден гана окуйбуз. Ичиңерден окугула, үнүңөрдү сырттан чыгарып, кулагыңар менен угуп, өзүңөрдүн сүйлөө эречиңерди, ораторлук чечендигиңерди жогорулатуу үчүн сырттан окугула. Бул бир. Экинчиден, окуган нерсеңерди жаныңардагы үкөңөргө, досуңарга, классташыңарга, атаңарга, апаңарга айтып берип баштагыла. Кичинекей чөйрөгө сүйлөп берип үйлөнүп баштагыла, мана ошондо абдан жакшы болот. Кичинекей чөйрөгө сүйлөп бергиле. Мана ошондон сүйлөп отуруп, анан алдыга жыласыздар. Биз сүйлөбөбүз да, унчукпай өзү менен өзү отурабыз. Көп нерсени билгендер, эгерде ошол билгенин башка бирөөгө айта албаса, билгенинен бат эле унутулуп калат. Билгенинен бат эле айрылып калат. Ошондон билген нерсен бүтүн өмүр менде калсын десеңер, анда билгениңерди башка бирөөгө да үйрөтүп, башка бирөөгө айтуу менен алек болсоңор, мана ошондо чечендик өсөт. Айрыкча акчаңды, байлыгыңды башка бирөө менен бөлүшсөң азайып кетиши мүмкүн. Бирок билимиңди башка бирөө менен бөлүшсөң, ал көбөйөт. Кызганбагыла билимди. Сендеги маалыматты, сендеги өнөрдү кызганбагыла. Көп адамдарга барасың, өзүндөгү өнөрдү, өзүндөгү маалыматты кызганышат. Бул туура эмес. Кызганбагыла. Эгерде сени сыйлап, кадырлап келип аткан болсо, анда ошол киши менен 5 мүнөт отуруп маектешкеле, кызганбагыла. Проблемалардан бөлөк сөз жан эргиткен сөздөрүңүздөн сүйлөңүзчү дейт. Көп адамдар ушундай экенбиз. Проблемадан бөлөк. Жан эргиткен десем, напсыңызга жага турган менде прикол, TikTok, хайп, жырган нерселер сүйлөп отура берсем, анда менден бөлөк ким проблема жөнүндө кайгырат? Бардыгыбыз эле оюн карап, бардыгыбыз эле жеңил желпи нерселер менен, мен деле прикол, анекдот билем, айтып бере алам. Бирок мен азыр мектептеги билим берүү саясаты жөнүндө сүйлөп атканым үчүн ушул темада гана маектешип, ушунун айланасында сүйлөп атам. Bir gün bir temada buyursa siz aytkanday жалаң прикол, анекдот, хахаты прикол кылабыз. Тамашалардан айтышабыз, буюрса насип кылсын.
Бирок менин айтып аткан нерсем деле көп эле кайгырып көп эле проблема боло турган нерсе эмес. Тескерисинче туура айтат. Мен өзүм үчүн үйрөндүм, жакшы болот деп, мына пайдалуу болду деп өзүңүзгө пайда жагын алып алыңыз. Ошол жакшы болот, достор. Анан ушул проблеманы эле сүйлөй берет десеңиз, анда башка анекдот баракчаларын ачып алып, ошол жактан сонун көңүлдү көтөрүп жүрүңүз. Мен жеке сунушум сизге. Колуңузда бир төгүп коюңузчу дейт, сураңгыла тууганда. Мен мектептемин. Комузум жок жанымда. Жөн ортодо бир сабагым бош эле. Ошол бош учурда жөн отурбай сиздер менен маектешейин деп гана кирип калдым. Ошондон туура түшүнгүлө. Машалла. Сакал коюунун пайдасын айтып бере аласызбы дейт. Иншалла мен сакал коеюн, ошондо айтып берем иншалла. Агай, белгилүү бир убакыт белгилеп кирип бериңизчи. Биз да дал убакытка үй бүлө менен көрөлү иншалла. Мен кийинки бир сабагымды алдын ала баракчама жазып коем. Мына ошол баракчамда сизге буюрса кабар жетет. Жок, наоборот, сонун сөздөр. Садыр агабызды шайлап коелук туугандар. Мына сага бу жерде да шайлап башталды. Устаз, эмнеге сакал койбойсуз дейт. Ошо сакалдан бөлөк сан миллион суроо бар. Сакалды кое турсаңар болобу я? Негизи ушундай достор. Сакал бир сүннөт. Сүннөткө чейин миллиондогон парыздар бар. Мен аткарып өтө элек абдан көп парыздарым бар. Парыздарды аткарайм, сүннөткө жетишебиз иншалла. Ошондон дин исламды сакалга чейин сайылып, сакалга чейин гана чек аралап албагыла, адан ичкери киргиле, ислам дини канчалык жеңил, канчалык кооз, канчалык керемет экенин байкайсыздар. Бирөө менен ислам дини даават, ислам дини сүйлөшкөндө сразу эле сакалдан баштабагыла. Туура түшүнгүлө. Эгерде ислам динин туура түшүнгөн, дагы да тереңирээк үйрөнгөн киши такыр сакалдан суроо бербейт. Сакалга чейин сан миллион үйрөнө турган илимдер бар. Ошондон илимиңерди дагы да курчута бергиле. Дегенде эле ушу сакалга сайылып суроо берген достор, суранам. Сакалдан бөлөк тереңирээк үйрөнө турган нерсеңер бар, үйрөнгүлө. Сакалга эле сайылып тура бербегиле. Ар бир ушу сакал темасында суроо бере тургандар сураңыз. Башка толтура ала турган илимдер бар. Үйрөнө бергилечи. Сакал менен тура бербегилечи, сураңыз. Майданалбагыла. Бир сакал менен сайылып тура бербегиле, сураңыз. Сакал коюла турган учуру келет. Дин исламды жеңилдеткиле, оордотпагыла, ислам динин сүйүнчүлөгүлө чакыргыла, качырбагыла. Түшүнүңүзбү? Ислам дини эмне сөз түрү сакал коюш керекпи? Жок, сөз түрү намаз окуш керек. Сакалга чейин сөз түрү. Сакал жөнүндө суроо берип аткан өзүң бир тууганым, балким кээ бириң бүгүн баамдатыңды окуй элексиң. Ошондон туура түшүнгүлө, сакалга чейин сан миллион суроо бар. Мону туура түшүнгүлө. Сан миллион үйрөнө турган нерселер бар. Агай, орус тилин кантип жакшы үйрөнсө болот? Вы знаете, когда я родился в Узбекистане, я там вырос, там закончил школу. В школьные времена я не знал русский язык. И до сих пор не знаю, до сих пор изучаю, продолжаю изучать. Но если ты хочешь изучать русский язык, то тогда мой секрет. Я вам советую, начинайте думать на том же языке, который вы хотите изучать. Например, у меня до сих пор с акцентами русский язык. Я самоучка, я сам себя учу. Каждый день изучаю русский язык, каждый день читаю книги на русском, читаю на английском, на турецком, на узбекском, на кыргызском. У меня такие книги. Bakın ben Türkçe de okuyorum kitapları. Türkçe de öğreniyorum her gün. Bakın ben Türk Lisesi okulu mezunu falan değilim. Türkiye'ye oraya bile gitmedim okumak için. Ama kendi halimde kitaplar okuyorum, film izliyorum, seyrediyorum ve o şekilde öğreniyorum Türkçeyi. The same in English. I studied at the university. I finished the university as an English teacher, and that's why I'm speaking in English. But anyway, if you want to learn English or another language, first of all, begin thinking in English. Eğer de başka tilde öğrenmeye gelgen bolsa, en birinci orunda kengешim ошол tilde ойлоно баштагыла, пикир кыла баштагыла. Мисалы үчүн азыр İdris Агайдын сабагынан кийин мен демек англисче үйрөнөм, же орусча үйрөнөм, китебимди алам, библиотекага барам, китепканага барам, же интернеттен ошол багыттагы теманы издейм, мына ошентип үйрөнөм деген оюңду эле
орыс тіліне қотыр. После этого урока я, значит, пойду в библиотеку или возьму свою книгу и начинаю работать. Те мысли, которые вы думаете на своем языке, теперь уже начинаете думать на rусском. Ya Türkçe öğrenmek istiyorsan Türkçe düşünmelisin. Bakın ben buradan sonra böyle şuraya gideceğim ve bu şekilde yapacağım şunları. Demek emnen ойлоп атканыңдын бардыгын кайсы тилде үйрөнгүң келсе ошол тилге которгула. Мана ошондо жакшы болот. Бир нерсени үйрөнгүм келет да максат кылып коесуң, бирок максатка жараша аракет кылбасаң үйрөнө албайсың. Ошондон максатыңарга жараша аракет кылгыла. Ошондо гана ийгилик жаралат. Жөнөкөй бир мисал айтайын. Оройдо болсо айтайын. Сабагым бүткөндөн кийин азыр сабактан кийин мен дарытканага барам. Максат кылдым, дарытканага барам. Эгерде ордуңан туруп козголуп дарыткана жака баспасаң, өлүп кетсе дарыткана сага келбейт. Demek gerek bolsa daratkana үчүн дагы ордуңан туруп кыймылдашың керек да. Демек кайсы тилде үйрөнө турган болсоң, кааласаң, каалап коюунун өзү жетерлүү эмес. Аракетиңди кыл, кыймылда ордуңан тур. Stand up and move, go ahead. Never give up. You don't have to be great in order to start something. You have to start in order to be the great. Bugün sabahtın başında ayttım. Bir nerseni başlaş üçün uluu kişi boluşun şart emes. Bирок uluu kişi boluş üçün söz türde bir nerseni başlasın gerek. Al hareketin. Sabahında үйрөнү. Hareket. Bizdekiler abdan жеңил алабыз. Misal üçün men makallарды жазам, bir barak жазган макаламды окубай, жөн гана монда барактап же лайк басып өтүп кеткендер бар. Жарым сааттык сабагымды окупай, жарым мүнөттүк же 1 мүнөттүк приколдорду көрөбүз, абдан көрөбүз, до конца көрөбүз аягына чейин, бирок сабактарды аягына чейин көрбөйбүз. Чындап айтайын. Ошончолук деңгээлде жам коебуз. Ошончолук деңгээлде өзүбүз артка тартабыз. Ошондон урматтуу достор, суранам, илим алгыла, күнүмдүк бир нерсе үйрөнөлү, китеп окуйлу, тил үйрөнүүнү каалагандарга кеңешим, демек кайсы тилди үйрөнсөң да ошол тилде ойлонушту башта. Мына ушунда жакшы болот. Сөз түрдө чет өлкөгө барышын да керек. Right now, if you want to study English, so you don't have to go to America or English-speaking countries. Even you are in Kyrgyzstan, use your telephone, use your internet for learning English. That's enough for you. Англисче үйрөнгөн кезде Америкага же англисче сүйлөгөн мамлекетке барышыңдын да кереги жок азыркы учурда. Телефонуң бар, интернетиң бар, ал каалаганча колдон. When we studied, биз мектепте окуган кезде же университетте окуган кезде момундай мүмкүнчүлүктөр жок эле. Азыр деле ушунчалык устаздарды, аалымдарды мынчалык оңой угуунун заманы болгон эмес мурда. Азыр кайсы аалымды окугуң келсе, заматта ошол аалымды жазасың интернетке, алдыңа шак этип чыга калат ошол устаздар. Sen al ustazdın sabahın oluşun atayın Bişkek'e barıp aldına giriştin gereği yok. Sankt-Peterburg'da bolsan da YouTube'una jaz, oşol alım senin aldığına gelip kalat internetten. Kanday sonun. Uşunçalık ilim үйрөнүү жеңил болгон заманда жеңил желпи нерсе менен алек болуп, TikTok, Vine, прикол тарып алек болуп жүрөсүңөр. Урматтуу жаштар, келгиле. Интернетти илим алуу үчүн колдонгула. Болбосо кечиребиз. Бул нерсенин бардыгы өзүбүздүн зыяныбызга колдонулуп калат эртең. Максатка кантип жетебиз дейт. Максатка жана эле айттым дагы да улантайын. Максатка жетүү үчүн тынбаган аракет жана пландуу иш керек. План деген нерсе эмнени, качан, каерде, канча, кантип аткаруунун мурдатан белгилеп алуу деген сөз. Бизде план жок. Бүгүн досторуң вечерге кеттик же чайханага жүрүп чай ичип келебиз. План-слан уруп ойнойсуң. Досторуң менен ээрчип кете бересиң сен. Менде план бар, мен сабак кылышым керек эле, достор кийинкиде барам деп деген ат менен алып, демек бир максатка жетиш үчүн башка нерселерди жертва кылып таштай билиш керек. Дагы бир нерсе. Мисалы үчүн сенде англис тил үйрөнүш керек деген максат бар. Ушул максатка жетем деп аракет кылып атасың, бирок ортодон чыккан нерселер менен алаксыз жүрөсүң. Мисалы үчүн, те алыста үйүңүз өрттөнүп атат, бир үй өрттөнүп атат. Үй сыртынан өрттөнүп атат, ичиндеги адамдар ичинде, бирок сырттан өрттөнүп аткан үйдү билбейт, кабарсыз. Сен могул жактан үйдүн ичиндегилерди куткарайын деп чуркап атасың. Максатың тегилерди куткаруу. Чуркап аткан кезиңде жаныңдан бирөө бутуңан чалып жыгытса, кимиң ордуңан туруп, сени жыгыткан киши менен мушташасың. Мушташпайсың. Эмнеге? Анткени тиги жак өрттөнүп атат, ичиндеги адамдар өлүп кетет. Сенин максатың тигилерди куткарыш керек, бирок сен бутуңдан чалып койгон киши менен урушпайсың да. Kayra çalsa da türte salıp, please, let me go and save them. Stop the fire.
уруксат бер, мен тигилерди куткарайын, тигилер өрттөнүп атат, муну менен алаксыбайсың, муну менен урушпайсың. Бутуңан чалып коюп эмне чалып атасың? Сен кимсиң деп бу менен урушпайсың. Максатың эмне? Максатың тигилерди өрттөн куткаруу болчу. Биздики да максатың аңгысын үйрөнүш, бир максатты коюп алгансың, ушул максат менен чуркап кетип атып, бутуңан бирөө чалып койсо, ушу менен алам. Эмне чаласың? Өзүң баштадың го, анан сен эмне болду? Муну менен жүрөбүз да, максат унутуп тиген өрттөнүп бүткөн. Ошондон достор, максатты коесуңар, максатка багыттуу кетип баратып эле, ортодо курсагым ачты, анан мени сүйбөй койду, телефон минисам түгөндү, муну кийимим эскирип калды, улам эле былтыркыны кие бересимби дейт, жаңы алышым керек. Ушу менен алаксып отурабыз да. Тиги жак өрттөрүп кеткен, мен ишим жок. Достор, first of all, don't forget your aim. Максатыңды унутпа. Максатыңды унутпа. Максат менен аракет бол. Эмнени көздөсөң ошол жака планыңды кой, ортодон чыккан нерселер менен алаксыба кара. Мен сүйөм дебей койду. Эжикеге салам берсем, саламатсызбы десем, унчукпай койду деп ошо менен таарынып, бирдемкелер болуп эле жүрөсүңөр. Койгула. Forget all of them. Forget all the problems. Бар нерсени жоготкула, унуткула. And begin your life. Every day. Your everyday begin with a new sheet of paper. Empty paper. New. Ар бир күнүңдү жаңыдан апапакай барактан башта. Жаңыдан апапакай барактан баштап, мына ушундай бир өзүң күнүмдүк планың, күнүмдүк өзүң отчетуң менен жаша. Күнүмдүк жаңыдан барак менен баштагы жашооңуз. А бизчи, no, күнүмдүк жаңыдан эмес, былтыркы проблемаларды да көтөрүп алып жүрө беребиз да. Forget all of them. Бар нерсе унуткула болду да. Проблеманы канчалык көтөрүп жүрө берсең, мойнуң ошончолук бүгүлүп, ошончолук башка бирөөлөргө жүгүнүп жашайсың. Жагат башкаларын эмне кыласың? Башта жаңыдан. Достор, ортодо менин маектешип аткан сөздөрүмдүн ичинде да позитив, нормалдуу нерселер айтып атам. Бир эле негатив менен чөгүп калган жерим жок. Качан нормалдуу нерселерди айтасыз сиз деп мени жаман көрбөгүлө. Бардыгынын ичинде нормалдуу нерсе бар. Болгону нормалдуу көргүң келбей атса, ал өзүңдө проблема. Менде эмес. It's your problem, not mine. Ойлон ойгон деген китепти сунуштамак элем, албетте. Окуңуздар. Китеп окуйлу, сонун болот иншалла. Илим алалы. Мына ушундай достор, мен ошо менен коштошом. Чыгууга 10 мүнөт калды, чыгыш болот. Анда мен бөлөк класска кирем. Мен окуучуларым күтүп атат. Окуучулар жазыла эле аппак баракка окшош. Окуучуларга эмнени жазсаң, ошол көрүнгөндөй эле, эмнени үйрөтсөң ошону алышат. Ошондон бирок өзгөчө сурам, мектеп окуучуларына сабак берип атам. Мектеп окуучулары баладай болуп ойноп, баладай проблемасы жок, баладай сүйүнүп сабак алыштын ордуна, мисалы 8-класска окуучуга кирем, 8-класстын окуучусу 8-класстагы окуучудай эмес, 80-деги чалдай ушинтип дарттанып калышты да. Бирөөсүнүн дарты ата-энесин сагынган, бирөөсүнүн дарты ажырашып кеткен үй бүлө, бирөөсүнүн дарты болсо ата-энесинин уруш чаңжалы, бирөөсүнүн дарты болсо туруктуу үй бүлөнүн жоктугу, бирөөсүнүн дарты болсо ата-эненин үй бүлөдөгү контрагынын уруш чаңжалынын зыяны баласына өтүп кеткен. Натыйжада балалык кыял менен ойноп күлгөн балдарыбыз азайып кетип атат. Ошондон мен окуучулардын, окуучу бойдон, балдардын бала бойдон калышын каалайт элем. Аны үчүн албетте ата-энелер өзүңөрдүн көйгөйүңөрдү, өзүңөрдүн проблемаларыңарды балдарыңарга таасирин тийгизбегиле. Өзгөчө сурап кетип. Окуучулар окуучудай болголачы. Сабакка кел, окууңду оку болду. Билимиңди ал болду. Кандай сонун? Ойноп күлүп жүргүлө. Окуучудай болгула. Устазды сыйлагыла. Жаз десе, это моя проблема. Хочу, буду писать. Если не хочу, то не сможете меня заставить деп кайра эле мугалим менен айтышып калган. Мугалим үйрөнө турган, үйрөнүп бүткөн. Мугалим менен айтышып эч качан абийир таппайсың, жана эч качан ийгилик да жарата албайсың. Ошондон окуучулар урматтагыла агайыңарды. Бул абдан жакшы болот. Мугалимди сыйлагыла. Устатты урматташты үйрөнбөгөн балдарга эч качан билим жукпайт, жана өздөрүнүн да эч качан артында өрнөктүү шакирттер болбойт. Унутпагыла. Шакирт дегенде сөз түрдө бир өнөр, анан шакирт эмес. Биздин айылда бир жакшы киши бар. Бир күнү бир киши баласын жетелеп келип, "Байке, сизге баламды шакиртке берейин" деди.
десе жанагы киши, ай мага шакырт, менин өнөрүм жок, койчу, мен Идриске окшош төкмө акын эмесмин, мага алып келбе, мен шакырт чыгарып, мен бир өнөрүм жок десе, жанагы киши айтат, билем өнөрүңүз жок. Мен сизди көптөн бери байкап жүрөм. Сиз адамдарга абдан жакшы мамиле кыласыз, жылмайып, күлүп жүрөсүз, жылмайып жакшы мамиле кыласыз. Менин балам сиздин жаныңызда жүрүп, ушул сизге окшоп, адамдар менен жылмайып жакшы мамиле кылганды үйрөнсө болду, сиздин жаныңызда жүрсүн Сураныч деп, мына ошентип шакирттикке алып келип атат. Демек, достор, кимиң болбо, ар кимиңдин артыңда сиздей болсом экен дей турган келечек муун өсүшү керек. Мейли жөн эле үйдө мал багып жүр. Мал баксаң дагы талаада чогуу мал баккан жаш балдар келип калат. Ошолор менен жакшы мамиле кыл, тиги жаш балдар сен менен кошо мал баккысы келсин. Сен да устатсың демек. Түшүнүп достор, ар бириңер устаз болгула, келечек муунга. Жакшылыкты жеткирген устаз болгула, жамандыкты эмес. Чечинип, кийинип, кыйшаңдаган эмес. TikTok монтуп тартылат, Vine монтуп тартылат, прикол монтуп тартылат деп жамандыкты эмес. Жакшылыкты жайылткан жаштарга устат болгула. Ийгилик достор, салам алейкум.